Assalamu алейкум, урматтуу Учкунбек каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Бүгүнкү маегибиз Россия территориясына соттолгон мекендештер боюнча маек болмокчу. Андыктан каналга катталып, группа менен бөлүшүп, жакшы ой пикир жазганды унутпайбыз. Assalamu alaikum mekендештер жана Чынбай ТВ YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Машина аламын, машина сатамын десеңиздер, биздин каналга катталыңыздар, төмөнкү номерлерге байланышка чыгыңыздар. Бизде реклама бекер, метро стратегиядо съемка болуп атат. Биз бир эле YouTube менен чектелбейбиз. Telegram, TikTok жана WhatsApp группаларда сиздердин машинаңыздарды болушунча сатканга аракет кылабыз. Көпчүлүк мекендештер биздин YouTube каналга жазышты. Мен Россия территориясынан мурун соттолдум эле, Сахарага барсам эмне болот деп. Андан сырткары Кыргызстандан дагы көпчүлүк мекендештер жазышты. Мен Кыргызстанда соттолдум эле, Россияга барып, Яндекс таксиде иштесем болобу деген дагы суроолор көп болду. Андан сырткары комментарийлер дагы өтө көп болушту. Ошо мен Сахарадан өттүм эле, бирок зеленый картамды жоготуп койдум. Кантип восстановить этсе болот деген суроолор болду. Миграционный картамды жоготуп койдум, аны каяктан восстановить этсем болот деген суроолор болду. Мен ушул суроолордун бардыгына мен атайын юристтер менен кеңешип, ушул Россия боюнча юристтер иштеп жатат азыр ушул мекендештер менен. Ошолордун мен номерлерин коюп койдум. Бул юристтер бир эле Россияда эмес, ушул юристтердин мекендештерге жардам берип, Ош шаарында дагы жана Бишкек шаарында дагы мекендештер иш алып баратат. Ошолордун дагы мен номерлерин коюп койдум. Көпчүлүк мекендештер Кыргызстандан соттолдум беле, мен Россияга барсам, ошо Сахарадан соттолгон болсо чыгып калып, мен кайра депортация болобун деп келе албай жүргөн мекендештер дагы өтө көп экен. Мага личкама көп жазышты. Ушул тууралуу юристтерден сурап бер деп. Мен юристтерден сурабай эле, мен ар бир беренени билбейт экенмин. Ошондуктан мен юристтер менен дагы сураганда, биз ошонун ар бир беренелерин карашыбыз керек. Оор кылмыш менен соттолгонбу же жеңил кылмыш менен соттолгонбу деп юристтер дагы мага суроо берди. Ошондуктан мен бүгүнкү эфирге айласыздан мен чыгып атам. Ошон үчүн ар бир Россияда жүргөн мекендештердин группа контакттарына жиберип коюңуздар. Эгерде ушундай ситуацияда болгон болсо, юристтерден сөзсүз кеңеш алыңыздар. Башка Россиянын областында жүргөн мекендештер дагы ушул отпечатка, медосмотр өткөн жерлери бар. Балким ошондой соттолгон адамдар, мурун Россия терроризмге соттолгон адамдар, балким юрист менен кеңешиптир, анан барыңыздар демекчимин. Анан Кыргызстанда соттолгондор бул азырынча Яндекске тиешеси жок. Ошол Россияда соттолгон тууралуу эле кагазды азыр Яндекс таксиге улап алып иштеп атат. Азыр пока Кыргызстанда соттолгон кагазды Яндекс сурай элек, жана көчөдө дагы азыр токтотуп эч кандай гаилер сурай элек. Бирок ошо Кыргызстанда соттолгон кагаз керек болсо, элчиликтен бекер алсаңыздар болот. Жана Россияда соттолбогон тууралуу кагазды ошол ар бир МФСдан акысыз алсаңыз болот. Мурунку маекте дагы толук кайрадан алуу боюнча дагы мен айтып өткөнмүн. Кийинки берүүбүздө дагы комментарийлер калтырыңыз. Мен юристтер менен ошого карата маек кылып бермекчимин. Андыктан каналга катталып, группа менен бөлүшүп, ар бир мекендештин группаларына, контакттарына жиберип коюңуздар. Кийинки маегибиз ошол комментарийге карап юристтер менен маек кылабыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу да сыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. +7977 852 0081.